Салам достор, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Көптөгөн суроолор жаш балдардын тамагына байланыштуу болуп жатат. Балдарга кандай тамактарды берсек жакшы болот деген сыяктуу. Менимче эң эле жөнөкөй тамактарды жакшы көрүшөт балдар. Ошондуктан бүгүнкү видеону аягына чейин көрүп, биз менен чогуу бирге болуңуздар, мүмкүн сизге дагы пайдасы тийип калат. Мисалы, биздин эң эле сүйүктүү тамактарыбыздын бири бул котлеталар. Ал үчүн бизге тартылган уйдун эти керек, 600 граммдай. Тартылган пияз 300 граммдай, бул бир 2-3 пияз болот. Ошондой эле таза жуулган күрүч 150 грамм, кайнатпай эле дароо эле кошо беребиз. 1 даана жумуртка, ал эми татымалдардан жарым аш кашык туз, бир аз кара мурч жана 1 чай кашыктай кызыл таттуу калемпир кошуп, баардыгын жакшылап аралаштырып алабыз. Аралаштырып дароо эле котлеткаларды жасап алабыз. Бир аздан алып, колубузга, алаканыбызга бир аз чапкылап, тоголоктоп даярдап алабыз. Мен алган азыктардан бүгүн 12 котлета болду. Албетте өзүңүздүн үй бүлө мүчөлөрүңүздүн санына жараша азыктарды көбөйтүп же азайтып алсаңыз болот. Мына ушинтип баардыгын даярдап алдык. Эми табага өсүмдүк майын куюп, болжол менен 100 мл куябыз. Жакшылап ысытып, котлеткаларды эки жагынан унга малып алабыз дагы. Баардыгын кууруп алабыз алгач. Көпкө кууруштун кереги жок, жөн гана эки жагын кызарта кууруйбуз. Баардыгын кууруп даярдап алгандан кийин кайрадан табага өсүмдүк майын куюп, 1-2 даана пияз, 1-2 сабизди ичке туурап, бир аз убакыт кууруп алабыз. Татымалдардан болсо жарым чай кашыктай туз, бир аз кара мурч, кызыл калемпир же өзүңүзгө жаккан дагы башка татымалдарды кошсоңуз болот. Ошондой эле 1-2 тишче сарымсак дагы кошуп койсок болот. Баардыгын жакшылап аралаштырып, котлеталарды эми үстүнө тизип чыгабыз. Үстүнө кайнаган сууну куябыз. Суу котлеталарды көмгүдөй болуш керек. Отту азайтып, капкагын жаап, ортоңку отто 20 мүнөттөй кайнатып бышырып алабыз. Аны менен чогуу эле каптал тамак кылып, картошка, күрүч, гречка же макарон бышырып койсоңуз болот. Мен бүгүн картошканы бышырып, эзип, каптал тамак кылып берем. Мына ушинтип биздин биринчи даамдуу тамагыбыз даяр болду. Биздин эң эле сүйүктүү тамактарыбыздын бири десек болот. Балдар тим эле калтырбай жешет. Ал эми сиздер кандай жол менен жасайсыздар? Ал туурасында комментарийге жазып коюңуздар. Ал эми биз кийинки тамагыбызга келсек, бул жалкоонун тамагы десем болот. Мен кээде эч нерсе жасагым келбегенде дал ушул тамакты жасап коем, бирок балдарым сүйүп, жакшы көрүп жешет. Андыктан келиңиздер чогуу жасайлы. Бул албетте кайнатма шорпо. Ал үчүн бизге майлуу чоң сөөк керек. Муздак сууга салып, татымына жараша бир аз туз кошуп, капкагын жаап отко коебуз жана кайнап баштаганча күтөбүз. Кайнап чыгаары менен унутпастан бетиндеги көөктөрүн тазалап алып салабыз дагы. Отту азайтып, капкагын жаап, жай отто 1-1,5 сааттай кайнатып алабыз. Бул албетте этиңизге жараша болот. Катуураак эт болсо, албетте көбүрөөк кайнатканга туура келет.
1 сааттан кийин бир пиязды бүкүлү салып коебуз. Эгер бир жука сары кабыгы менен таза жууп салып койсоңуз, шорпоңуздун өңү жалтырап жакшынакай болуп чыгат. Дагы бир 15-20 мүнөттөн кийин сабизди майда турап кошобуз. Сабиз менен биргеле 4-5 даана картошканы дагы майда турап салабыз дагы. Ортоңку отто 15-20 мүнөттөй картошка бышканча кайнатып алабыз. Бардыгы бышкандан кийин пиязды алып салабыз дагы. Этти чыгарып коюп, кааласаңыз бир аз күрүч же кесмеден салып койсоңуз болот. Мен бүгүн бир аз кесме салып, дагы 1-1,5 мүнөттөй кайнатып бышырып алам. Ошо менен тамагыбыз даяр болот. Мындай тамак албетте бир гана жаш балдарга эмес, үйдөгү чоң ата, чоң энелерибизге дагы абдан жагат деп ойлойм. Ошондуктан сөзсүз түрдө жасап туруңуздар. Биз кийинки тамагыбызга келсек, дагы бир жеңил тамактардын бири. Бир гана жаш балдарга эмес, үйдөгү арыктап жаткан айымдарыбызга дагы эң сонун чечим болмокчу. Табага өсүмдүк майын куюп, жакшылап ысытып, 1-2 даана пиязды кызарта кууруп алабыз. Аны менен чогуу эле сабизди дагы ичке туурап салабыз, же болбосо сүргүчтүн чоңураак көзүнөн өткөрүп салсаңыз болот. Жакшылап аралаштырып, бир аз убакыт куурулгандан кийин татымалдардан туз, мурч, калемпир же өзүңүзгө жаккан татымалдарды кошуп аралаштырабыз. Гречкаларды тазалап, жакшылап жууп, тамагыбызга кошуп, 1-2 мүнөттөй күчтүү отто сабиз менен кошо кууруп алабыз. Бул жерде 400 грамм гречка, демек 800 миллилитрдей кайнаган суу куюлат. Суу дароо эле кайнап чыгат. Ошондуктан фрикаделькилерди үстүнө салып, алдын ала тоңдуруп койгон болсоңуз абдан жакшы болот, тез болот. Отту азайтып, эми 20 мүнөттөй капкагын жаап, тамагыбыз бышканча демдеп коебуз. Достор, мына ушинтип бүгүнкү биздин 3-чү жеңил тамагыбыз дагы даяр болду. Сизге кайсынысы көбүрөөк жакты, сөзсүз түрдө жазып коюңуздар. Ал эми бул видео жакса, пайдалуу болгон болсо, лайк басып, досторуңуз менен бөлүшүп койсоңуз дагы абдан сонун болот. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар жана каналыма катталганды унутпаңыздар.